Күтүүсүз кат. Бир күнү Айжан эски сандыгын тазалап жатып, саргайып кеткен бир катты таап алды. Ал каттын сыртында болгону бир гана сөз жазылган эле. Кечир. Жүрөгү бир нерсени сезгендей катуу согуп кетти. Бул кат кимден, качан жазылган? Ал акырын ичин ачты. Каттын ичиндеги жазуу өтө жөнөкөй, бирок жүрөгкө тийген сөздөрдөн турган эле. Эгер сен бул катты окуп жатсаң, демек мен сенин жаныңда жокмун. Мен сага айта албаган көп нерселер бар эле. Сен менин жашоомдогу эң жарык адам болчусуң. Айжан дароо түшүндү. Бул кат анын атасынан. Атасы 5 жыл мурун күтүүсүздөн каза болгон. Бирок ал эч качан мындай кат жазганын айткан эмес. Көзүнө жаш тегеренип, ал окуусун улантты. Мен сенден дайыма катуу талап кылчумун. Балким сен мени түшүнгөн жоксуң. Бирок чындык, мен сени коргоом келчү, сен күчтүү болушуңду кааладым. Айжан үнсүз туруп ыйлап жиберди. Анткени ал дайыма атасын аны сүйбөйт деп ойлочу. Каттын акыркы саптары аны толугу менен өзгөрттү. Эгер мүмкүн болсо, мени кечир. Сенин ар бир ийгилигиң менин эң чоң бакытым эле. Мен сени абдан жакшы көрөм. Айжан катты кучактап алып, терезеге карады. Күн батууга жакындап, асман алтын түскө боелуп турган. Ошол учурда ал биринчи жолу чын жүрөктөн айтты. Ата, мен да сизди жакшы көрөм. Ошол сөздөрдү айтканда анын жүрөгүндөгү оор жүк жеңилдей түшкөндөй болду. Кээде биз эң маанилүү сөздөрдү эң кеч айтабыз.